Мына бул жерде эжем экөөбүз канча жылдан бери өзүбүз баткак кечип, мына азыр да баткак кечиккен. Азыр деген 2022-жыл. Балдардын сабакка барганы өзүбүздүн мисалы ооруп калсак, ошол көчөгө чыга албайбыз баткактан. Сөзсүз көлөч кийиш керек, же салафан кийиш керек. Атыңыз ким эле? Гүлмира. Гүлмира эже, азыр экөөбүз ошол баткак көчөгө чогуу барып көрүп коелу. Азыр биз маселелерди жеринен көрүп жүрөбүз. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер катары азыр Ак Тилек конушундагы ички көчөлөрдү көрүп жүрөм. Бул жерде жолдор аябай талкаланган. Дээрлик 30 жылдан бери мына ушундай көчөдө жашап атат. Биздин жашоочуларыбыз жашап аткан экен. Демек, бул көчөлөргө көңүл бурулуу мамлекеттик деңгээлде болуш керек. Мен депутат болгондон кийин бул жерлерди эң алдымда азырынча канализация өтүптүр астынан. Эми шагыл төгүп, бул жолдорго жакшы шарттарды түзүшүбүз керек. Убадага бек, ишке так. Шайлообек Атазов.